6 bölüm. Дөөт кайрадан Ысрайылдын тандалган 30 000 адамын чогултту. Дөөт туруп, өзүнүн бүт эли менен керуптардын ортосундагы Себайот теңирдин ысымы менен аталган Кудайдын келишим сандыгын Жүйүттүн Баал жеринен көчүрүп келүү үчүн жөнөдү. Алар Кудайдын келишим сандыгын жаңы арабага салып, Адырдагы Аминадаптын үйүнөн алып чыгышты. Аминадаптын уулдары Уза менен Ахио болсо жаңы арабаны айдап бара жатышты. Ошентип Кудайдын келишим сандыгы салынган арабаны Адырдагы Аминадаптын үйүнөн алып жөнөштү. Ахио келишим сандыгынын алдында бара жатты. Дөөт менен бүт Ысрайыл уулдары теңирдин алдында кипарис жыгачынан жасалган ар түрдүү музыкалык аспаптарда ойноп, лира, арфа чертип, забур ырдап, дап кагып, шылдыра куруп, жез табак кагып бара жатышты. Нахондун кырманына жетишкенде Уза колун сунуп, Кудайдын келишим сандыгын кармап калды. Анткени аны өгүздөр солкулдатып жиберген эле. Бирок теңир Узага каарданып, аны коркпой батынгандыгы үчүн ошол жерден эле өлтүрүп салды. Ал Кудайдын келишим сандыгынын жанында өлдү. Теңир Узаны өлтүрүп салган үчүн Дөөт кайгыга батты. Ошол жер азыркыга чейин Уза өлгөн жер деп аталат. Ошол күнү Дөөт теңирден коркуп, теңирдин келишим сандыгы меникине кантип кирет деди. Дөөт теңирдин келишим сандыгын өзүнө, Дөөттүн шаарына алып барууну каалабай, Гаттык Абед Эдомдун үйүн көздөй алып жөнөдү. Ошентип теңирдин келишим сандыгы Гаттык Абед Эдомдун үйүндө 3 ай турду. Теңир Абед Эдомго жана анын бүт үй бүлөсүнө батасын берди. Дөөт падышага Кудайдын келишим сандыгы үчүн теңир Абед Эдомдун үй бүлөсүнө жана анын баардык нерсесине батасын берди деп билдиришкенде, Дөөт барып Кудайдын келишим сандыгын Абед Эдомдун үйүнөн Дөөттүн шаарына салтанат менен көчүрүп келди. Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп бара жаткандар 6 кадам шилтеген сайын ал бир букачар, бир койду курмандыкка чалып жатты. Дөөт теңирдин алдында жан дили менен бийлеп жатты. Дөөт зыгыр бууласынан токулган эфод кийип жүргөн эле. Ошентип Дөөт менен бүт Ысрайыл эли теңирдин келишим сандыгын кубана кыйкырып, сурнай тартып көтөрүп келе жатышты. Теңирдин келишим сандыгы Дөөттүн шаарына киргенде, Шабулдун кызы Михал терезеден карап турган эле. Ал теңирдин алдында секирип, бийлеп келе жаткан Дөөт падышаны көрүп, аны жүрөгүндө кемсинтти. Алар теңирдин келишим сандыгын алып келишип, өзүнүн ордуна Дөөт ал үчүн курган жыйын чатырынын ортосуна коюшту. Анан Дөөт теңир алдында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалды. Дөөт бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалып бүткөндөн кийин Себайот теңирдин атынан элге бата берди. Анан ал баардык элге, көп сандаган Ысрайыл элине, эркек дебей, аял дебей, бирден нан, бир кесимден куурулган эт, мейиз кошулган бирден таттуу токоч таратты. Анан баардык эл өз үйлөрүнө тарады. Дөөт өз үй бүлөсүнө бата берүү үчүн кайтып келгенде, Шабулдун кызы Михал алдынан чыгып, желепке адамдай болуп, өз күңдөрүнүн, кулдарынын көз алдында жылаңачтанган Ысрайыл падышасынын бүгүн кадыры укмуш артты го деди. Ошондо Дөөт Михалга мындай деди: "Теңирим мени сенин атаңдан, анын бүт тукумунан артык көрүп, теңирдин эли Ысрайылга мени жол башчы кылып бекиткендиги үчүн теңирдин алдында шаттанамын да бийлеймин. Мен мындан да төмөн болуп, өзүмдү санда жок киши кылам, бирок сен айткан күң аялдардын алдында даңкка бөлөнөм." Шабулдун кызы Михал өмүрү өткөнчө балалуу болгон жок. 16 бөлүм. Ыйыктар үчүн чогултулчу жардам жөнүндө айтарым, Галатиядагы жыйындарга берген көрсөтмөмдү колдонгула. Мен барганда чогултуп жүрбөшүңөр үчүн ар жуманын биринчи күнү ар бириңер шартыңарга жараша колуңардан келгенин чогултуп коюп жүргүлө. Барганымда өзүңөр тандаган адамдарды кат менен Иерусалимге жөнөтөм. Алар чогултканыңарды Иерусалимге жеткирип барышат. Эгерде менин да барышым керек болсо, алар мени менен барышат. Адегенде Македонияга барып, андан ары силерге барам. Араңарда бир аз убакыт туруп калат окшойм, атүгүл кыштап калышым ыктымал. Кийин силер мени бара турган жагыма узатып коерсуңар. Мен силерге тийип эле кетким келген жок. Кудай буйрса силер менен көп убакыт бирге болоюн деген оюм бар. 50-күн майрамына чейин Эфесте болом. Анткени мен үчүн эшик кенен ачылды. Бирок каршылашкандар да көп. Эгерде силерге Тиметей барса, өмүрүнө коркунуч туулбагыдай болсун. Анткени ал да мага окшоп теңирдин ишин кылып жатат. Аны тоотпой койбогула. Силер аны тынчтык менен узатып койгула. Биз аны бир туугандар болуп күтүп жатабыз. Аполлос бир тууганыбыздан бир туугандар менен бирге силерге баруусун абдан өтүндүм. Бирок ал азыр барууну каалаган жок, ыңгайы келгенде барат. Сергек болгула, ишениңерди бек туткула, бекем болгула, кайраттуу болгула. Бардык ишти сүйүү менен кылгыла. Ахая жеринде теңирге биринчилерден болуп ишенген, өздөрүн ыйыктарга кызмат кылууга арнаган Степандын үй бүлөсүн билесиңер. Бир туугандарым, силерден өтүнөрүм, мындай адамдарды сыйлагыла. Силерге жардам көрсөтүп, силер менен чогуу эмгектенген адамдардын баарын сыйлагыла.
Степандын, Портунаттын жана Ахаиктин келгенине аябай кубандым. Анткени алар силерди жоктотушкан жок. Алар мени да силерди да тынчтандырып коюшту. Мындай адамдарды сыйлагыла. Асиядагы жыйындар силерге салам айтып жатышат. Теңир жолунда жүргөн Акила менен Прискила да өздөрүнүн үйүндө чогулган жыйын менен бирге силерге ысык салам айтып жатышат. Бардык бир туугандар силерге салам айтып жатышат. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Мен Павыл саламымды өз колум менен жаздым. Теңирибиз Иса Машаякты сүйбөгөн адамга анафема, маранафа. Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгө берсин. Мен баарыңарды Машаяк Исанын сүйүүсү менен сүйөм. Амин. 14 бөлүм. Исраил аксакалдарынан бир нече киши келип менин бет алдымда отурушту. Ошондо мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, бул адамдар өз жүрөгүнө жасалма кудайлардын кирүүсүнө жол беришти. Өздөрүнүн алдына өздөрүнүн күнөөсүнүн азгырыгын коюп алышты. Мен аларга жооп бере аламбы? Ошондуктан алар менен сүйлөшүп мындай деп айт. Кудай Теңир мындай дейтти. Эгерде Исраилдан ким өз жүрөгүнө жасалма кудайлардын кирүүсүнө жол берсе, өзүнүн алдына өзүнүн күнөөсүнүн азгырыгын коюп алса, анан пайгамбарга келсе, анда мен Теңир ага жасалма кудайларынын көптүгүнө жараша жооп берем. Исраил өзүнүн жасалма кудайларынан улам мен үчүн жат болуп калганын өз жүрөгүндө түшүнсүн. Ошондуктан Исраилга айт, Кудай Теңир мындай дейт: кайрылгыла, жасалма кудайларыңардан баш тарткыла, жүзүңөрдү өзүңөрдүн баардык жийиркеништериңерден бургула. Анткени Исраил тукумунан болобу, же Исраилда жашап жаткан келгиндерден болобу, ким менден баш тартып өз жүрөгүнө жасалма кудайлардын кирүүсүнө жол берсе, өзүнүн алдына өзүнүн күнөөсүнүн азгырыгын коюп алса, анан пайгамбарга келип ал аркылуу менден сураса, анда мен Теңир ага өзүм жооп берем. Мен ал адамга каршы өз жүзүмдү бурам, аны жышаан жана лакап кылам, аны өз элимдин ичинен жок кылам. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер. А эгерде пайгамбарлар азгырылып, ал мен Теңир ага үйрөтүп койгонсуп сөз айтса, анда мен ага каршы өз колумду сунуп, аны өз элим Исраилдин арасынан жок кылам. Ошентип алар өздөрүнүн мыйзамсыздыгынын айыбын тартышат. Сурагандын айыбы кандай болсо, пайгамбардын айыбы да ошондой болот. Исраил мындан ары менден бурулбаш үчүн, өзүн ар кандай мыйзамсыздыктары менен булгабаш үчүн, тескерисинче менин элим болуп, мен болсо анын кудайы болушум үчүн ошондой болот дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, кайсы бир жер менден жүзү каралык менен баш тартып, менин алдымда күнөө кылса, мен өз колумду ага каршы сунуп, анын нам булагын жок кылсам, ага ачарчылык жиберсем, ал жердин элин жана малын кырсам, эгерде ал жерде бул үч адам, Нух, Даниэль жана Аюб болсо, анда алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак дейт Кудай Теңир. Же эгерде мен ал жерге катаал жырткыч айбандарды жиберсем, алар жерди жетим калтырса, ал жер жырткычтардын айынан эч ким өтпөгөн чөлгө айланса, ал жерде бул үч адам болсо да, мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Алар уулдарды да, кыздарды да куткара алышмак эмес, алар өздөрү гана куткарылышмак. Жер болсо чөлгө айланмак. Же эгерде мен ал жерге кылыч жиберип, кылыч бул жерди аралап чык десем, кылыч ал жердин адамдарын жана малын кыра баштаса, ал жерде бул үч адам болсо да, мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Алар уулдарды да, кыздарды да куткара алышмак эмес, алар өздөрү гана куткарылышмак. Же эгерде мен ал жерге жугуштуу оору жиберсем, ал жердеги адамдарды жана малды кырыш үчүн, ал жерге кан төгүү менен каарымды төксөм, ал жерде Нух, Даниэль жана Аюб болсо да, мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Алар уулдарды да, кыздарды да куткара алышмак эмес, алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: мен Иерусалимдин адамдары менен малын кырыш үчүн ага өзүмдүн 4 оор жазамды, кылыч менен ачкачылыкты, катаал жырткыч айбандар менен жугуштуу ооруну жиберсем да, ошондо да ал жерде анын ичинен алып чыгарылган уулдар менен кыздардан турган калдык калат. Алар силерди тосуп чыгышат. Силер алардын жүрүм турумун жана иштерин көрүп, менин Иерусалимге каптаткан алааматымдан мен ага каршы эмне каптатсам, ошонун баарынан соороносуңар. Силер алардын жүрүм туруму менен иштерин көрүп соороносуңар. Ошондо силер мен анын ичинде эмне жасасам, ошонун баардыгын бекер жасабаганымды билесиңер дейт Кудай Теңир. 55 забур. Ырчылар тобунун башчысына жат элдин арасында үндөбөгөн көгүчкөн жөнүндө дөөттү периштиликтер Гатта кармап алганда жазган забуру.
ырайым кыл мага Кудайым. Анткени мени жуткусу келген адам күнүгө мага кол салып кысымга алып жатат. Мени душмандарым жуткусу келип ар күнү издеп жүрүшөт. Анткени мага каршылар өтө көп. Кудуреттүү Теңир, мени коркунуч басканда сенден үмүттөнөм. Мен Кудайды сөзү үчүн даңктайм. Кудайдан үмүттөнөм, коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Ар күнү менин сөздөрүмдү тескери буруп алышат. Алар мага каршы жамандык ойлошот. Алар топтошуп, бекинип, менин жанымды тузакка түшүрүш үчүн баскан изимди аңдышат. Кантип эле алар өздөрүнүн жалган иштери үчүн жазадан кутулуп кетишсин. Кудай, каарың менен бул элдерди талкала. Менин жер кезип жүргөн күндөрүм сенде эсептелүү. Көз жашымды өз идишиңе куй. Алар сенин китебиңде жазылган эмеспи? Мен сени чакырганда душмандарым артына качышат. Кудай мен тарапта экенин мен ошондон билем. Мен Кудайды сөзү үчүн даңктайм. Мен Теңирди сөзү үчүн даңктайм. Кудайдан үмүттөнөм, коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Сага берген убадаларымды аткарам. Кудайым, сага ыраазычылыгымды билдирем. Анткени сен менин жанымды өлүмдөн куткардың. Кудайдын көз алдында тирүүлөрдүн жарыгында жүрүшүм үчүн бутумду да мүдүрүлткөн жоксуң.